оорунун 80% ой аркылуу келет. Оорунун 80% ооз аркылуу өзүбүзгө өзүбүз алып атабыз ооруну. Көп ооруларды өзүбүзгө өзүбүз сатып алып атабыз, чындап айтайын. Бул болбогон нерсеге дары алып заматта жей берип ашказанды аптека кылып салдык, чындап айтайын. Мына ошондон Рамазан айы бул ден соолуктун гарантиясы. Ошол эле учурда мен жана айтып аткан сөзүмдү улайын дагы, биз жеп ичкенден тыйылган менен бирок көрүп аткан күнөө жаман иштерден, ушак кыйбаттардан тыйылган жокпуз да. Рухка көңүл бурбайт. Рухка көңүл бурбай атабыз. Мындайча айтканда, оозуңузга салган тамак түз эле ашказанга баргандай, көзүң менен, кулак менен көрүп угуп аткан нерсе түз эле ыйманга барат, рухка барат. Ошондон мисалы үчүн мына отурган бөлмөбүздү тазалай турган болсок, тазалап таза отурайын дейсиң. Бирок тетиги терезеден чаң кирип, шамал кирип, эшигиң ачык, таштандылар кирип, ошол эле учурда үстү потологуң тешиктагы жамгыр суу тамчылап аткан болсо, тазалайсыңбы? Тазалабайсың. Биринчи аткара турган ишиң отурган бөлмөнү тазалаштан мурда тешиктерди жаап бүтөш керек. Мына ошолордун баарын жаап бүтөйсүң, андан кийин тазаласаң, мына онун пайдасы болот. Дал ошонун сыңарындай, жүрөгүмдү, ыйманымды таза кармайын деп аракет кыласың, бирок мына тешиктерди жаап бүтөгөн жоксуң, арамдан, кыйбаттан, жаман нерселерден. Ошондон мен угармандардан суранам, бул ыйманды да бекем кармоо үчүн мына көздү арамдан, кулакты, оозду, мурунду, кыйбат, ушак, жаман нерселердин баарынан тыйыш керек. Ошондон Рамазан айында жеп ичүүдөн гана тыйылыш бул оңой эле, бирок бүтүндөй дене мүчөлөрүнүн Рамазан орозо кармоосу бул өтө кыйын маселе. Ушул жагына көңүл буралы.